эми силер менен аналогия, анын ичинде ЖРТда келүүчү жардамчы байланышындагы аналогияны карайлы деп атабыз. Бизге мына программист жана компьютер сөзү берилген. Жардамчы байланыш дегенде эле силер түшүнүп жатасыңар. Кандайдыр бир нерсени кылуу үчүн бир нерсе эри шаркак жүрөт. Мисалы, бир нерсени тигүү үчүн бизге ийне эле эмес, жип дагы керек болот. Бул ийнеге жип жардамчы. Дагы бир, эгерде эшикти бекитейин десеңиз, сизге кулпу жана ачкыч керек болот. Демек, кулпу ал эми ачкычы анын жардамчысы. Бизде эми эталондук жуп программист жана компьютер деген эталондук жуп берилип атат. Демек, программист деген компьютери жок программист боло албайт. Программист болуу үчүн сөзсүз түрдө компьютер керек. Эми варианттарды карайлы. Журналист болуу үчүн маалымат, сөзсүз маалымат керек деген түшүнүк жок. Журналист үчүн балким анын жардамчысы, анын диктофону болушу мүмкүн, же болбосо анын камерасы болушу мүмкүн. Демек, бул вариант туура эмес. Б варианты окулист, көз айнек. Окулист бул көз айнек тандап берет, же болбосо көз доктуру болушу мүмкүн. Демек, бул жерде эч кандай экөөнүн байланышы жок. Эгер көз айнекти ала турган болсок, анын жардамчысы бул сырты болушу мүмкүн, же болбосо линзасы болушу мүмкүн. Ал эми окулисттин жанакы көрүүчү аппараты анын жардамчысы болушу мүмкүн. Демек, окулист көз айнекте эч кандай байланыш жок. Эми В вариантын карайлы. Унаа жана айдоочу. Айдоочу болуш үчүн сөзсүз түрдө унаа керек. Бул жерде бул варианты биздин программист компьютер деген жупка окшошураак келгендигине байланыштуу бул вариантты азыр туура деп эсептеп турабыз. Эми скальпель, хирург бул дагы туура келет. Бирок бул жерде орун алмашып калган. Эгерде бул жерде хирург, бул жерде скальпель боло турган болсо, анда бул туура болмок. Демек, экөөнүн орду алмашкандыгына байланыштуу биз бул вариантты жокко чыгарабыз. Демек, бизде туура вариант бар, бул В варианты. Айдоочу болуш үчүн сөзсүз түрдө унаа керек. Ал эми программист болуу үчүн сөзсүз түрдө компьютер керек. Эми экинчи көнүгүүнү иштейбиз. Өзүңөр билгендей, саадак, жебе. Бул жерде жебе, саадагы жок, өз милдетин аткара албайт. Эгерде ууга чыга турган болсо, жаасы бар, анан жебеси бар. Эгерде жебени салган саадак жок болсо, анда биз жебенин баардыгын биринде тийип, жебенин баары ар кайсы жерде калышы мүмкүн. Демек, жебе, саадагы жок, өз милдетин аткара албайт. Бул жерде саадак жебеге жардамчы. Эми А вариантын көрөлү. Принтер, боёк. Бул жерде принтер боёгу жок иштей албайт. Демек, боёк принтерге жардамчы. Демек, бул туура вариант. Себеби саадак жебеге тиешелүү сыяктуу, принтер боёкко тиешелүү, же боёк принтерге тиешелүү, жебе саадакка тиешелүү. Боёкту принтерге куябыз, ал эми жебени болсо саадакта алып жүрөбүз. Эми экинчи вариантты карай турган болсок, ок, мылтык. Ооба, мылтыктын жардамчысы ок. Бирок бул жерде өзүңөр байкагандай орундар алмашып калган. Эгерде саадак эң башкысы болсо, жебе анын жардамчысы боло турган болсо, принтер башкысы, анын боёк жардамчысы боло турган болсо, бул жерде мылтыктын жардамчысы ок болуш керек болчу. Демек, мылтык бул жакта туруш керек болчу, ок биякта турса, бул вариант дагы туура келмек. Андыктан бул вариантыбыз четтетилет. Орундары, ириеттери алмашкан үчүн. Эми В варианты чабан, кой. Бул жакта дагы жардамчы, бирок бул жерде ал эми В вариантында чабан, кой. Бул жерде кандайдыр бир милдет бар. Кой, чабан сөзсүз түрдө койду карайт. Бул жерде милдет байланышы бар. Андыктан бул варианттагы туура келбейт. Кылыч, бычак бул экөө синонимдик байланышта. Бул вариантыбыз дагы четтетилет. Бизде туура вариант бар. Бул принтер жана боёк. Боёк принтердин жардамчысы, жебе саадакка жардамчы. Эми азыр кийинки көнүгүүнү карайбыз. Бул жерде түндүк бакан деген эталондук жуп берилип атат.
Демек, биз түндүктү көтөрүүдө сөзсүз түрдө баканды пайдаланабыз. Бул жерде түндүктү көтөрүүгө бакан жардамчы. Эми варианттарды карай турган болсок, суу чөмүч. Бул жерде дагы силер ойлошуңар мүмкүн, ооба ушул туура деп. Бирок бул жер туура эмес, себеп дегенде сууну сузуу үчүн чөмүч кызмат кылат. Бул жерде милдет байланышы бар. Андыктан бул биздин эталондук жупка туура келбейт. Ал эми Б варианты комуз кыл. Бул жакта бүтүн бөлүк байланышы бар, себеби кылы жок комуз болбойт. Бул вариантыбыз да четтетилет. В варианты казан тулга. Казанды асуу үчүн сөзсүз түрдө тулга керек. Тулга ал таштан болушу мүмкүн, тулга ал темирден болушу мүмкүн, бирок казанды биз тулгасыз аса албайбыз. Демек, бул вариантыбызды туура деп туралы дагы Г вариантын карайлы. Айры чөп. Бул жерде дагы милдет байланышы бар, андыктан бул вариантыбызды четтетебиз. Туура вариантыбыз В варианты, казан тулга. Казанга тулга жардамчы, ал эми түндүктү көтөрүүгө бакан жардамчы. Балдар, өзүңөр көргөндөй биз азыр жардамчы байланышты карадык. Эгер силер дагы көнүгүүлөрдү иштей турган болсоңор, өз алдыңарча силер ЖРТда жакшы баллды аласыңар деген үмүттөмүн.